негизи мен Ички иштер министрлигинин тергөө кызматында 2 иш боюнча күбө катары отуруштамын. Бул 1-5-6 октябрь боюнча мына азыр тергөө бүттү. Тийиштүү протоколдорго кол коюп мен чыктым. Ал эми бүгүн кечке чейин кечинде дагы 9 октябрь боюнча козголгон кылмыштын алкагында да күбө катары суралам. Бул октябрь боюнча козголгон кылмыштын алкагында Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана ошого катышкан бардык тараптар суралышы керек. Бул иштин тергөөсүндө да катышы керек. Мына ошондо адилеттүү тергөө болот деп айтабыз. Эки партия 100 мандатты бөлүп алды. Бул эмнеге ошондо? Бул кыргыз мамлекетин эки гана партия тарых баарын таразлайт. Бүгүн элибиз эл душманы болобуз. Жер үчүн, эл үчүн сүйлөп аткандар. Сиз президент деп коет, мамлекеттин башчысы деп коет. Мамлекетти өнүктүрүү жол картасын элге бергиз. Биз баардыгыбыз кимде ким бийликке каршы чыкса, айтып дебестен камайт экен, санкцияны эч кимге билгизбестен берет экен дагы отургузуп коет. Кой коркунчу бар экен. Бирок эскертем, муну менен бизди сындыра албайт. Муну менен биз мокоп калбайбыз. Муну менен биз токтоп калбайбыз. Мени камайт, Тилекти камайт, балдарды камайт, башкаларды камайт. Баарын камап бүт албайсыңар. Садыр кечээ эле түрмөдөн чыккан. Бүгүн өзүнүн түрмөсү менен коркутууда. Көрөлү, Садырдын да түрмөсүн көрөлү андай болсо. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен биз өзүбүздүн элибизге үйдү курабыз. Эгерде кайсы бир убакытта Тажикстан тарап ошо кылган иштерине өкүнүп жардам берем деп ошол. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн бизди, жалпы элди ойлондуруп жана түйшөлткөн бир маселе бар. Деги эле Кыргызстанды ким башкарат жана президенти ким? Садыр Жапаровпу же Камчыбек Ташиевпи? Ал чегараны жана коопсуздукту сактай турган адам. Ал ички жана тышкы душмандардан мамлекет жана мамлекеттин элин коргой турган адам. Ал эми чыгымдарды толтуруу, аны эсептөө жана кайсы тарапка кандай кайрылуу бул бир гана президенттин жоопкерчилиги. Ошондуктан Садыр Жапаров, урматтуу президент, Камчыбек Ташиевти тез аранын ичинде бүгүн тең калтырбай кызматтан бошотушуңуз керек.